gül jastар. Алдыңыздарда елдің көйгөйін, чынығын жашосын билген. Мынакей чөнөкөй кызматтан баштап мамлекеттик башчылыгына чейин жолду басып өткөн. Сот, укук коргоо органдарынын адилетсиздигин жалпысын билип, кыргыз элинин тагдырын ойлогон уулумуздар келип отурат. Жана айткандай эле, болгону 32 күн гана мына мамлекеттик президенттин милдетин аткаруучу болду. Анын дагы 10 күнүн эле иш жүзүндө болуп тургандар. Аз убакыт болсо дагы 10 күнүн ичинде канчалаган маселелерди чечип тургандар. Кана кол чабуулар менен Садыр Нуркожоевич Жапаровду тосуралы. Саламатсыздарбы, касиеттүү Кетмен Төбө элим. Кадырман аталар, апалар, ардактуу агайын журтум, келечек ээлери болгон урматтуу жаштар. Кылымдарды карытып, доорлорду кезген улуу кыргыз эли бирде каганат куруп, атагыбыз ааламга тараса, кай бирде азаттыктан азып, чабылып, чачылып, жер кезип, чачыраган мезгилдерди да баштан өткөрдүк. Бирок ар дайым эл болуп, улут болуп сакталып келдик. Анткени ар кыл доордо кандай гана кыйынчылык болбосун, катардан суурулуп чыккан кыраандар элдин башын бириктирип, элдин мүдөө талабын аткарып, эл жүгүн көтөрүп, мекенге кызмат өтөп келишкен. Бүгүн да биз башыбызды бириктирип, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарууга тийишпиз. Бүгүн Кыргызстандын чак ортосунда айтылуу тоо булбулу Токтогул акын жердеген касиеттүү Кетмен Төбө өрөөнүнүн эли менен жолугушуп турганыма кубанычтамын. Кыргызстан Евразиянын жүрөгү болсо, Токтогул жергеси Кыргызстандын жүрөгү деп бекер айтылбайт. Кетмен Төбө эли акыйкаттыкты туу туткан чынчыл ак ниет эл. Кыргыздын далай өнөрлүү адамдарын тарбиялаган Кетмен Төбө өрөөнүнүн татыктуу кулуну Токтогулдун ташкындаган таланты аны кыргыз кыйырынан ашырып, жалпы боордош түрк элинин орток акынына айландырды. Демократ акын өз чыгармаларында байыркы кыргыз элинин кылымдар бою көксөгөн азаттык тууралуу үмүтүн жана тилегин таасын чагылдырган. Адилетсиздикке, калыссыздыкка каршы туруп, жалпы кыргыз элинин мүдөөсүн ачык туюндурган. Токтогул атабыздын өнөрү, адамдык кайраты, турмуштун катаал сыноосунан өткөн. Акындын эркин ызгарлуу Сибирдин сүргүнү да майтара алган эмес. Токтогул атабыз өмүр бою кыргыз элинин эркин турмушун, өлкөбүздүн жаркын келечегин көксөгөн. Бүт өмүрүн, чыгармачылыгын ушул бийик максатка арнаган. Кетмен Төбөдөн чыккан тоо булбулунун чыгармачылыгы азыр дагы жалпы түрк дүйнөсүндө данакерлик милдет өтөп келет. Кечиресиздер, кичине сыркоолоп турам, грипп болуп. Ошондон мурдума куюлуп атат окшойт. Урматтуу мекендештерим, мекен жүгүн көтөрөм. Ата журтту аман сактап, Кыргызстанды кыйын кырдаалдан чыгарсам деген изги тилек менин да жүрөгүмдө. Жоопкерчиликти моюнга алуу, бүтүндөй элдин тагдырын ойлоо, оңбогондой оор иш экенин жакшы түшүнөм. Мамлекет башына келген адам эң оболу эл үчүн жоопкер да болуусу зарыл. Мен бийликтин акыйкатсыз башкаруусун, жоопкерчиликсиздигин өз жон теримден өткөрүп көргөм. Башымдан далай кыйын учурлар өттү. Кезегинде коррупцияга малынган бийлик менен күрөшүп атып, алардын мага карата жасаган кыянат иштерине майышсам да, сынбаганга, чыдаганга, эркимди чыңдаганга, эртеби кечпи акыры чындык жеңерине үмүт арттым, ишенип келдим. Кандай гана ушак айыңдарды, жалган жалаларды жабышпады. Бирок калптын казаны кайнабасы ырас экен. Бары бир акыйкат орной турган күн келет деп сезчүмүн. Акыры акыйкат издеген эл шайлоонун бурмаланышы менен коррупцияга жаны кашайып, мурунку бийликти кулатты.
Мурунку бийликтин айыбы эмнеде болду бийликтегилердин? Айыбы албетте чындыкты тааныбаганында, чындыкты көрө албаганында болду. Ардактуу кетмен төбөлүктөр, мен Кыргызстандагы бардык көйгөйлөр менен таанышмын. Токтогул өрөөнүндөгү чечилбей келген маселелерди да жакшы билем. 2015-2020 жылдарда Жалал-Абад облусундагы Токтогул районунун жана Каракөл шаарынын жазы кечүү айылынын туруктуу өнүктүрүү боюнча өкмөттүн программасы жарым-жартылайда аткарылган жок. Ошондуктан билим берүү жаатында мектептер, бала бакчалар жетишпейт. Маданият чөйрөсү аксап турган кез. Саламаттык сактоо чөйрөсүндө дарыгерлердин жетишсиздиги, медициналык жайлардын начар абалы, таза суу маселеси, жумушсуздук, айтор санай берсек улам узара берген, аягы түгөнбөгөн көйгөйлөр көп. 1997 жылы өкмөт тарабынан Токтогул районунун өнүктүрүү үчүн атайын фонд түзүлгөн. Бирок анын ишине Айыл чарба министрлиги жетекчилик кылат. Ал эми Токтогул райондук администрациясы, райондун коомчулугу ал атайын фонддун акча каражаттарын сарамжалдуу бөлүштүрүүгө жана колдонууга көзөмөл жүргүзө албайт. Ошондуктан кийинки 20 жыл ичинде чегерилген компенсациялык каражаттардын кандай максатта пайдаланып жаткан жөнүндө токтогулдуктар эч нерсе билишпейт. Сиздердин тандооңуздар менен Кудай буйруп президенттик кызматка шайланып келсем, ыкчам чара көрүүгө толук күч жумшаймын. Муну териштирип аягына чыгарабыз. Алыста иш издеп жүргөн жаштарыбыз өзү туулуп өскөн мекенине кайтып, жакындары менен бир болуп, иш орундары менен камсыздалышы керек. Муну Кудай буйруса иш жүзүнө ашырабыз. Биздин эң ыйык тилегибиз ушул: жаштарды ар тараптан колдоого алуу. Үмүтүбүздү үзбөйлү, келечекке ишеним арталы. Бул маселелерди чечүүдө алгач өзүм элге үлгү болуп, ак иштөөнү максат кыламын. Урматтуу мекендештер, тоо булбулу Токтогулдай кылымда бир жаралчу уулду берген кетмен төбөрөөнүндөгү агайын журтум, өнөрпоздордун орду болгон Токтогул жергеси, азыр мен алдыңыздарда туруп, мурдагылардай убадаларды катар-катар бербестен бир гана нерсеге баса белгилегим келет. Сиздердин алдыңыздарда касиеттүү жергебиздин тоолору, суусу жана ата-бабаларыбыздын арбагы үчүн, келечек үчүн бел байладым. Анткени чындыктын баасы, акыйкаттын наркы теңдешсиз. Токтогул атабыз кезегинде канды Кудай ураарда калкына жаман кас болот, байды Кудай ураарда дөөлөтүнө мас болот дептир. Калк башына келген адам биринчи кезекте элди, жерди ойлоп, чындыкты көрө билиши керек. Мен да шайлоо алдында туруп, сиздерге буга чейин чындык деп келгенде эле өмүрүм өткөнчө мекенимдин, кыргыз элимдин, ата журтумдун амандыгы, гүлдөп өсүш үчүн күрөшүп өтөм деп дагы бир жолу айтар элем. Кыргыз көчү кылымдарга улансын. Келечек муунубуздун алдында биздин жүзүбүз жарык болсун. Кыргызстанды гүлдөгөн мамлекетке айландырууга мезгил келди. Жалпыбыз ынтымак менен, эмгек менен келечек үчүн ак кызматыбызды арнап өтөлү. Келечекке кызмат бүгүндөн башталат. Көңүл бурганыңыздарга чоң ыраазычылык билдиремин.